Международный мошенниктер кыргыздарды кантип алдашат? Аларда акча көп. Аларга бир Кыргызстанга $1 салат дагы $1 $5 миллион чыгарып кетип калышат. Кантип? Бизде бир түшүнүк бар. Башка бир компаниянын основатели башка улут болсо, аябай ишенип эле жатып калабыз да. Алар келишет, офис алышат, аябай бир презентация кылат. Ошол жекте эле бир кыргыз балдар табат. Ал кыргыз балдарга кичине эле бир өйдөрөк эле должность берип коет, кызмат берип коет да. Сен өйдөрөксүң, сен биздин представитель десең, алар укмуш болуп күйлөнүп, анан алар кыргыздарды тартып келет, реклама кылышат, блогерлерди подключение кылышат. Анан ошентип ишендирет дагы, анан сиз 100 сомду саласыз. 100 сомду 200 сом болуп берет. Анан кийин 1000 сом саласыз, 1000 сомду 2000 сом болуп берет. Анан 10 000 сом саласыз, 10 000 сомду 20 000 сом болуп берет. Вот ошол жерден анан кармайт да. Анан сиз аябай ишенип туруп, уже алданып каласыз да. Машинаны сатасыз, үйүңүздү сатасыз, башка досторуңузду чакырасыз ишендирип, башка туугандарыңызды киргизесиз. Вот ошол моментте анан тигер шак акча чогулганда жабат дагы кетип калышат. Анан биз эмне кылабыз? Биз ызы чуу болуп эле жатып калабыз. Президентке кайрылабыз, Ташиевке кайрылабыз, анан ызы чуу митинг кылабыз. Анан соттон сотко сүрүйт, тигилерди эмес, жанагы ортодо түшкөн балдарды. Ошентип анан 5 айдан кийин тынчыйт. Тынчыгандан кийин анан алар кайта эле бир башка система менен, башка ат менен келет дагы, кайта эле иштей беришет. Эмне үчүн кедей өлкөлөр келишет? Анткени кедей өлкөдө бизде бир мышление бар, бат байыгыбыз келет. Аз акча берип бат байыгыбыз келет да. Вот ошол жерден бизде кармайт. Бизде деле аябай укмуш идеясы бар балдар бар, стартап менен турган балдарчы. Бирок аны эмнегедир колдобойбуз дагы, международный мошенниктерге бир 30 жылдан бери алданып эле келатабыз. Ошондо бир нерсе кылаардан мурун бир кичине ойлонуп коюңуздар.